Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын 7-бөлүмүн баштайбыз. Сайрандын мурунку жигити Корхан үй бүлөсүнө эмне деп келгени баарыбызга кызык болуп жатса керек. Ал Сайрандар менен узагыраак тууган экенин айтып, жардам сурап Истамбулга келип, иш таппай жаткандыгы үчүн Халис Корханга кайрылгандыгын айтат. Муну уккан Ферит менен Сайран дагы бир ачуулуу абалда кичине уруша кетишет, андан кийин четишет. Сайрандын эжеси Суна болсо дагы эле атасынан корккон абалда үйүнө кайтат. Ошол учурда Абидин Сунага ашык болуп калат. Абидин Феритке чалып, Сунанын абалы жакшы эмес экенин, анын маанайы бир аз башкача экендигин айтат. Ферит аны угуп Сайранга кабар берет дагы сенин эжеңдин абалы бир аз башкача экен деп айтып, атасы Казым Шанлыга звонок кылат. Андан кийин сурап, Суна кандай, жакшыбы? Мен андан кабар алганы барам деп кабар берет. Муну уккан Сайран Феритке аябай ыраазы болуп, чоң рахматын айтат. Эртеси күнү Ферит Сайранды деңизге саякатка чыгарат. Бирок Сайран суудан аябай коркот, чыгууга каршы болот, чыкпайм деп айтат. Бирок ошого карабастан Ферит аны жанына алып, деңизди айланышып саякатка чыгышат. Андан кийин Ферит менен Сайран саякатын улап залга барышат. Залда теннис ойной турган жерде бир кыз Феритке таанышкысы келип, ага кичине сөз атат, бирок ал кыздын жигити бар болот. Аны көргөн жигити эмне болду, сен эмнеге бул жакта жүрөсүң десе, Ферит мага асылып атат, мен менен таанышкысы келип атат деп күнөөнүн баарын Феритке аударып коет. Андан кийин ал кыздын жигити менен Фериттин ортосунда чыр чатак чыгат. Ошол учурда Сайран акеси менен Сунага кабар берет, ага жардам бергиле, аны ошо бир балдар чакырды депчи. Андан кийин Ферит акеси менен алар менен мушташып бүтүп, дагы улантышат көңүл ачууну. Бир ресторанга барышат барга. Ал жерде дагы төртөө чогуу бири-биринин көңүлүн ачып чогуу отурушат. Андан кийин Сайран сыртка чыгып кетет. Ошол учурда Суна менен Ферит бийге чыгып, Суна мас болуп калгандыгы үчүн ичиндеги баардык армандарын айтып, эмнеге мени алган жоксуң деген сөздөрдү айтат. Андан кийин Абидин муну көрүп калат. Ошол учурда Суна Феритти өөп коет. Андан кийин Сайран көрбөш үчүн Абидин тоскоол болот. Мына ошентип бөлүм аяктайт. Достор, кийинки бөлүмдөр кызык болсо, анда менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.